Ассаламу алейкум. Ал жардам кайрымдуулук фонду мындан бир канча күн мурда биз Баткендин элиме жардам деген акциясын баштаганбыз. Азыр эми өзүбүз келип ошол өз колубуз менен ошол сиздердин аманатыңыздарды таштап ушул жерге жеткирип берүү үчүн биз Баткен облусу Лейлек районунун Арка айылында турабыз. Бул жерде дагы ошол окуя болгон күндө бир канча үйлөр бир көчө башты толугу менен күйүп кетиптир. Азыр биз күйүп кеткен үйлөрдүн ээлери менен жолугуп сиздердин аманатыңыздарды бир канча үй бүлөгө бөлүп беребиз. Берген садакаңыздарды Алла Таала кабыл кылып, акыретте тодой сооптор менен кайтарып берген болсун. Бул үйдү качан салгансыз? Качан баштап кандай эмгектериңиз кетти бул үйгө? Бул үйдү 2013 жылы Баштагансыз. баштаганбыз да 2013 жылы баштап бул үйдү bir 2 жыл 3 жылда эле тургузганбыз. Алла Таала рызкын берип ушул убакта Өзүңүз ошол учурларда эме кыласызбы же сыртта иштегенсизби? жок, ушул эмеде эле иштегенбиз, Кыргызстанда эле иштеп, турда да иштедик. Турда да иштеп 3 жыл 4 жылдык мээнет кетти да буга. Ошол азыр бул окуя болгон учурда өзүңүз барып элеңизби же жок белесиз? Бул окуя болгондо өзүм үйдө элем. Эртең менен 4-кызым мектепке катуу уктап калыпмын. Катуу уктап, кызым ойготуп, туруң ата мен мектепке таштап келин дегенден карасам саат 8 болоюн деп калыптыр да. Мен азыр кызым дагы бир 10 мүнөт отуруптур. 8:30 кириш болот да. Азыр машина менен таштап келем кызым сен деп. Отурсак эле 8 болду, 8ден баң деди. Турганын билбейм, карасам мен кичине кызым, 5-кызым уктап аткан экен, катын кайтып кармады, анан ушул жерде кызым көтөрүп ал дедим, керектүүнү ал, калганын калтырып койсо ойдон кала берсин. Биринчи эле ушул жака түштү же угулду үйүнө? Жок, угулду, түшкөн жок, угулду да. 2 жолу баң деди. Ошол ойдон документ эч нерсени албай эле бир сире эле кийинип чыгып кеткенбиз да үйдөнчү. Ошо менен кайра кайтып келген досуз. Кайтып келгенбиз жок. Ошо менен 4 күндөн кийин келсек уже үй күйүп кетиптир да. Күйүп таштаптыр да. Эч нерсеси калган эмес. Эч нерсе калган, эч нерсе. Биз бир эле кийинип шлёпкачан кийимчине чыгып кеткен элек да. Буякта кийим-кечек, патинкалар, бүт нерсе калган да, документ, паспорт болгон нерсе калган да үйдүн ичиндечи.